Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Келдибек Атайбеков каналынын катталуучулары барсыңарбы? Көптөн бери акыркы ааламдагы болуп аткан терс жаңылыктар менен биз да өзүбүздүн каналыбызга видео жүктөбөй, кичине болсо дагы ооруп, сыркоодон кичине болсо да эм арылган кезибиз. Бирок спорттун эң пайдалуу жагы бар экенин мен ушул күндөрдө, ушул мөөнөттөрдө түшүндүм. Андыктан спорт болбосо ким билет кандай нерсеге чейин барат элек. Эң жакшысы спорт ушундай кыйын абалдан мени сууруп чыгарып кеткен үчүн спортту мен Кудайым буйрса өмүр бою сүйөм деп чечтим. Жакшы көрүп, машыгып, карып, таякта таянып мондай болуп калганга чейин аракетте кылабыз достор. Андыктан биздин каналга катталып, биз менен бирге болуп жакшы комментарий таштасаңар, кийинкисинде видеолор чыгарып турат достор. Достор, бүгүнкү биздин видео ролигибиз болсо сиздердин сурамжылоо боюнча залыбыздын дареги кайсы жакта деген суроолорго жооп бергибиз келет. Биздин дарегибиз болсо микрорайон Көкжарда, Алматинка Медерево көчөсүнүн кесилиш тарабында болот. Же болбосо 7-апрель көчөсү 3D десеңер, так эле Мегаспорт фитнес клубу биздин залга келесиңер. Ал эми биз менен түздөн-түз байланышам десеңер, бул жакта Instagram баракчабыз турат, Келдибек Атайбеков деген. Биздин баракчабызга, личкабызга жазсаңар, толук кандуу жооп ала аласыңар. Андыктан достор, биз менен бирге болуңуздар. Достор, көбүнчө баягы спорт сүйүүчүлөрү бизге болсо абдан көп суроо калтырган экен. Плечилерди, ийиндерди, ийин булчуңдарын, ана моюн булчуңдарын кандай кылып чыгарса болот, кандай кылып көргөзүп бере аласыз деген суроолор абдан көп келди. Ошол эле учурда залдан деле, фитнес клубтардан же болбосо үй шартында кандай кылып чыгара алабыз деген суроолор келди. Мен эң жөнөкөй түрлөрүн көргөзөм. Ушул эле мынакей штанга турат, штанга көрдүңөр, штанга. Эми өзүңөрдүн салмактуу баягы кошуп жазылган штангалар болсо абдан жакшы болот, бир эле салмакта эмес. Анан кийин гантель менен, ушу штанга менен гантель экөө эле сиздерде бар. Бирок ушулар менен кандай кылып өнүгө жазса болот. Азыр мен сиздерге кыска жана нускалык көргөзүп беришим керек. Мынакей, бул жерде азыр 25 кг салмак бар. Алсыра кармайбыз достор, алсыра кармайбыз. Акыры белди бекем кармап, бул армейский жим деп коет. Бул жерге чейин алып келесиңер дагы. Үйдө көздөй көтөрөбүз. Жайда. Мынакей, шашпай жазаш керек. Белиңерди бекем кармагыла, оор көтөрүп, кыйналбагыла. Жайдан, бирок туура кылсаңар, ошону жакшы чыгат. Мынакей, 10дон 4 ирет, же 5 жолу жазсаңар болот. Ушул эле штанга менен, мисалы, биринчи күнү ушундай кылып астына жазсаңар, биринчи көнүгүүнү ташнее. Экинчи көнүгүүнү болсо, ушу менен деле баштын артына кылсаңар болот. Муну дагы 10дон 4 ирет жазсаңар болот. Көрдүңүздөр да, Андан кийинки ушул эле учурда мисалы 2 көнүгүүнү мен аз көргөздүм. 10дон 4 патко жазадыңар деп эсептейли. Андан кийинки эле көнүгүү бул ушул эле барыңыздардын үйдө бар гантель. Эми отургучта отуруп алып деле жазсак болот, мисалы, отургучта отуруп алып деле белди бекем кармайсыңар. Жай отурабыз. Кичине мындайраак болуш керек. Акырын үйдө көздөй көтөрүп, башын бириктирип коебуз мынакей. Ондон муну дагы 4 ирет жазсаңар жакшы болот достор. Абайлагыла, бул жерде маанилүү эмес. Оор көтөрүп, же болбосо бир чоң салмактар менен булчуңдарды чыгарып жиберем десеңер, анда силер жаңылышкан болосуңар. Кичинекей вес болсун, салмак болсун, бирок туура жазагыла. Туура, белиңерди ортолбай, эң башкысы жакшы кылыш керек. Достор, азыр сиздерге штанга менен өйдө көтөрүп, плечинин алдыңкы бөлүгүнө, ортоңку бөлүгүнө, жана ошондой эле гантель менен алдыңкы бөлүгүнө жазаганды көргөзүп бердим. Эми ошол эле гантель менен азыр мынакей көргүлө. Ушул эле гантель менен биз алдыңкы бөлүгүнө, анан арткы бөлүгүнө кандай кылып жазайбыз, дагы бир жолу көргөзүп берейин.
Мындай абалда экөө бир турат, жакыныраак. Бул жерге чейин көтөрсөк да болот, бирок мындан өйдө көздөй көтөрсөк да болот. Муну 80-жылда Арнольдтөрдүн убагында кылышчу. Монда кылып жасашыпчы. Сүрөттөрү деле бар, көрсөңөр болот. Видеосу дагы бар. Мындай кылып жазсаңар деле болот, бирок көбүн эсе мындай эле жасаганда аябай жакшы эффект пайда болот да. Ар бирине бир колго онду, бул колго онду жасайсыңар. Бул 3-чү көнүгүү болуп, 4-чү көнүгүү болуп эсептелинет. Ал эми 5-чи көнүгүү болуп мынакей. Эңкейсиңер түз, кол түз, мынакей. Эми туурага мындай кылып жасайбыз. Башты өйдө көтөрүп алабыз. Туурага. Ушундай кылып мына ондон жазсаңар болот. Андан кийинки көнүгүүбүз болсо, бул моюн эттери, мына трапеция деп коет. Трапецияны кандай кылып чыгарыш керек деген суроолорго дагы жооп беретинде азыр силерге көргөзүп берели деп атабыз азыр. Мынакей азыр 20 килограммдан салып атабыз, 20 килограммдан 40 килограмм болот. Бул тоголок ташыбыз. Анан штанга менен бул 60 килограммдык салмак болот да. Муну алабыз дагы бекитип алышыбыз. Эми үйдө штанга болсо абдан жакшы болот, ушундай. Ар кайсы салмактагы штангалар болсо 100 килограммга чейин салмак болсо абдан жакшы болот. Алабыз мындайдан. Алып туруп жай үйдө көтөрөсүң мынакей. Жакын кылдаттык менен жасаш керек. 15-тен жазсаңар да болот. Качанкы оор салган сайын аябай чувство пайда болот. Сону. Мынакей азыр экинчи көнүгүүбүз. Баарыбыздын үйдө гантель бар. Гантель жоктор дагы, мисалы 2-10 литрлик чакаларды алып ичине сууну толтурсаңар, 15 литрлик салмак пайда болот. Чон сказал? 15 килограммдык салмак болот. Ошо менен мындай берсеңер болот, азыр мен көргөзөм. Бул жерде турат. Биз залга азыр эң чоң дебейин, средний салмактагы гантелибиз 40 килограммдан 80 килограммдык салмак болот. Азыр болсо ушуну биз моюн эттерди кандай кылып жасайбыз көргөзүп берейин. Белди байлап акыры көтөрөбүз. Бул туурасында мындай моюн этти туурасын чыгаруу ыкмасы да. Достор, мынакей азыр мындай абалдан кийин сыр болуп атса керек, ичинде эмне болуп атат депчи. Азыр көргөзөм. Мындай моюн чыгат. Байкадыңарбы? Ушундай моюн. Анан кийин бул моюнду мындайынан чоң кылып кое турган болсок, бурула албай мотуп карагандан көрө мындай эле караганда деле кыйналабыз, мындай карагандачы. Ошон үчүн азабы бар да байкагыла. Кандай кылып иштейт көрөсүңөр. Достор, мынакей бүгүнкү биздин берүүбүздө ийиндерге, плечиге жана ошондой эле моюн эттерине кандай кылып көнүгүү оңой шартта, жөнөкөй шартта жасаса болот деген колубуздан келиши түшүндүрмө бердик. Сиздерге пайдасы тиет деген ишеничтебиз. Жана ошондой эле азыркы учурда болуп аткан жаман акыбалда сиздер ата-эне бир тууган жакындарыңыздарды жакшы карап, мотивациядан берип, духтан берип, ата-эне бир тууганыңызды колдоп, жакшы көрүп, сүйүп, ошолордун жанында болуп, ошолорго жылуу сөз айтып, дайыма колдоп туруңуз. Сиз өзүңүз эле машыга бербестен атаңызды, апаңызды жана ошондой эле бир туугандарыңызды кошо
фитнес клубтарга алып барасызбы же болбосо ошолор менен биргеликте тоо ташка чыгып басып жаман абадан таза абага өткөрүп дегендейчи жакшы бир жашоого умтулалык, коркпойлук. Сиздердин баарыңыздарга ден соолукту каалайбыз. Үй бүлөңүздөр менен тынччылыкта болуңуздар. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болду. Биздин каналга катталып, жакшы комментарий таштап, сизге керектүү информацияны алып туруңуздар.